Райым Матраимов боюнча көз карашыңыз кандай? Эми Райым укам жөнүндө айта турган болсом, Райым укам дейм, себеби деген ал менен кичине Райым менен мен жолукпаганыма, көрүшпөгөнүмө мына жакында бир айдын тегерегинде 1 жыл болсо керек. Мен ал киши менен көрүшпөймүн, жолукпаймын. Анча-мынча кээде бир 3 ай 4 айда бир телефондон сүйлөшүп койбосок, себеби дегенде бая мен агам өлгөндө ошо агама көңүл айтып телефон чалган. Андан башка маалда мен аны менен бизнес кылбайм. Аны менен эч кандай проектлерде жокмун. Саясатта аны менен эч кандай макулдашпайм, акылдашпайм. Ошондуктан урматтуу туугандар, аны менен бүгүнкү күндө мен эч кандай байланышым жок. Бирок ошол эле мезгилде ал адамды мен бир жаман сөздөр менен айтканга азыр оозум барбайт. Жаман сөздөр менен айтканга. Эгерде ал адамдын көпчүлүк айтып жүрөт, Райым ууру дейт, Райым коррупционер дейт. Эгерде аны коррупционерлиги билинсе, уурулугу билинсе, мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Мен оюм ушундай.